Азыр даяр болуп элексизби комментарий бергенге? Камчыбек Кыдыршаевич, сиз соттун ачык өтүшүн талап кылып жаткансыздар. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган 8 адамдын соту ачык өтө баштады. Журналисттерге жараянды видеого тартууга уруксат берилди. Соттук отурумда Эмилбек Узакбаевдин саламаттыгына байланыштуу маселе көтөрүлдү. Анын адвокаты Узакбаевдин ден соолугуна байланыштуу соттук отурумду кийинкиге жылдырууну өтүндү. Бул арада жаза аткаруу кызматынын фельдшери айыпталуучу сот залында боло тургандай абалда экенин айтты. Натыйжада сот отурумду кийинкиге жылдыруу өтүнүчүн канааттандырган жок. Сотто Узакбаевка соттук медициналык экспертиза дайындоо жана үй камагына чыгаруу сунушу айтылды. Муну аны менен кошо абакта жаткандар дагы колдоду. Yakında bir adam şunda diagnoz menен каза болуп калды. Мен да кетпечки кетип бире албайчы, бул кишидеги аман эсен болуп, ден соолугу чыңалып депиш. Постоянный стресс, өзүңүз билесиздер, сиз ол деген курорт эмес. Бирок 66, 70 экидеги адамдарбыз бизчи. Неберелер менен отурабыз, окугу менен отурабыз. Үй камагына чыгар десе аны да колдойм. Атам бизде бардыгы жакшы. Жаратканды колдоп, чындык чыгат чыгырган. Рахмат. Соттук медициналык экспертиза дайындап, Узакбаевди үй камагына чыгарып, жараянды тездетүүнү Зулушев Тургунбек уулу дагы кубаттады. Ташиев макул экенин гана билдирди. Баарыбыз көрүп турабыз болуп атат. Өткөндө мына Дыйканбай аксакалга жүйөлөнүп процессте отурду. А бул азыр соттогу өзүн өзү коргоо, суроо берүү, ким эмне деп сүйлөп атат, баа берүү бул кишинин азыр мүмкүнчүлүгү көрүнбөйт. Эткен бул кабылган чечимге да таасир этиши мүмкүн да. Ошондуктан бардыгыбыз кызыктарбыз, мен да кызыктармын. Сот тез каралып өтүшүнө. Сотту тез жылдыралы десе, соттук медициналык экспертиза дайындап берем. Бардыгыбыз кызыктарбыз. Ушул эртараак өтүп, кыргыз эли, коомчулук билсин, ак караны деп. Сот түшкү тыныгуу жарыялап, андан чыккан Камчыбек Ташиев журналисттердин суроолоруна жооп берген жок. Азыр даяр болуп элексизби комментарий бергенге? Камчыбек Кыдыршаевич, сиз соттун ачык өтүшүн талап кылып жаткансыздар. Сиз өзүңүз ачык өтүшүн суранып жаткансыздар. Демек коомчулукка айта турган сөзүңүз болсо керек. Ташиев баштаган 8 кишинин соту 18 майда башталган, бирок өмүрүнө коркунуч жаралышы мүмкүн делген жашыруун 3 күбөдөн улам сот жабык өтүп жаткан. Өткөн бейшембиде бул иштен жашыруун деген гриф алынып салынган. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кызмат абалынан кыянат пайдаланып, бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталууда. Башкаларга дагы ушундай эле кине коюлган. Салам тугандар, ушу жерден дагы бир сүйлөп кетейин деп атамын. Камчыбек Ташиев жөнүндө. Жакында эле биздин бир депутатыбыз Казакстанга барып, Ташиевди жамандап келген, Бирок комментарияларды ошол депутат окуп чыгыш керек болуп атат да, казак эли молодец эл экен деп калдым да. Ошо элдер, ошол Ташиев кандай адам экенин билет экен, Ташиев мыкты адам, бу жерге келип сен неге өзүңдүн адамыңды, Кыргызстандын өзүңдүн жараңды эмнеге сатып кетип атасың? Саткын деген адамдар болду. Карагыла. Эми бул жерде азыр мен улут бөлбөймүн. Мына өзбек тугандар дагы молодец. Казак эли дагы жазып атат. Ташиев молодец, эрктүү, күчтүү адам. Кыргызстанга көп салымы кошулду. Ушул адамды колдоп, сыйлап, кадырлап алгыла деп жазып атат. Чыркыратып карасаңар. Анан жана өзгөдөн чыккан өрт жаман, өзүбүздөн чыккан жат жаман деген сөз бар беле? Кандай сөз бар эле? Уят. Кыргыз эли уят. Биз башка өлкөгө шарманда болуп атабыз, Уят бул. Эми Камчыбек Ташиевди мындай тынч койгулачы. Байкуш ошо кишини тынч койгулачы, жашап алсынчы, жашап алсын да. Так эле ошончо жылдан бери, илгерден бери ошо Кыргызстанга күйүп, пышып, жүгүрүп келген киши да. Ачык айткандачы, эмне эле чырылдап эле жана сабаттың деле, сабатың жок деле жазып атасың түбүнөчү. Камап таштагыла. Кутулайлык биз депчи, эмне көрө албай атасыңар. Сатып жүрүп, Кыргыздын душманы Кыргыз деп биздин ата бабаларыбыз илгертен мындай ушул макалды жөнү жок айткан эмес да. Кыргыздын душманы Кыргыз. Казакстан, Өзбекстан бул Тажикстан эмес. Кыргыздын душманы Кыргыз болот. Өзүбүздүн адамыбызды өзүбүз сатып атабыз. Уят бул, өтө шерменде булчу. Өзбек бир тугандар, мына казак тугандар колдоп атат, молодец экен. О жакта жатып алып эле чыркырап байкуштар колдоп атат. Мыкты адам, колдоп алгыла, сыйлап алгыла деп, кичине уялгылачы.
Жазбагыла өлүп кеткилер, колуңар сыңгырлар, колуңар сын өлбөсүн. Жаман нерсе жазбагыла ташыйып жөндөй уят. Менетин билейлик. Ошо кишини сыйлап, кадырлап алайлык. Эртеге өлгөндөн кийин өкүнбөй коелук. Өлгөндөн кийин өкүнсөң деле, өкүнбөсөң деле пайдасы жок, көрдө жатат. Ошон үчүн тирүү кезинде сыйлап алайлык. Тирүү кезинде мактап алайлык. Димден апалары тирүү. Жаштардыга кайгыламын. Димден апалары болсо, кечээинки жогорку кеңеште айтылган сөздү энеңди дегенгечи. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Токтоткула сөз. Кандай баа бериш керек болчу? Ал ошондо ошол айтып аткан киши президент Садыр Жапаровду көзүнө илбей туруп, ошонун көзүнчө айтып иди. Алды айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна, ошол элдин трибунасы, ошол трибунадан элге кайрыла турган сөздөрдү айтып иди. Вот именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ошол жерде турам. Болду. Убакыт көрсөтөт, эмнени көрсөтөт? Эмне болдасы мен убакыт. Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчыбек Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз.